Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Пациент келди? Жоқ келдік. Мен кийинип алайын жакта. Терлеп кеттим, бирөө урулуп кеткен экен. Жеңилдетип келейин деп бир келинди. Жеңилдеткенче терлеп кеттим. Ассалаумалейкум. Александр. Отур. Келип калдың анан. Сен жаш кезиңден бери тамеки чегип турбайсың. Көңүңдө тактар бар экен. Аны биздин окутулган суунун 7 күн ичишиң керек. Ар бир бутылка 5. Сен нарындан болот окшойсуң. Нарындан болуп. Белиңде грыжаң бар экен. Бар. Грыжаңды менин таанышым бар. Ага массажына барып айыктырасың. Алла бышылдап аткан өпкөңдөгү насыбай менен тамекиден кийин тактарды менин бул окутулган сууларды айттым 7 күн ичесиң деп. Көздөрүңө караганда водитель окшойсуң. Кичинеңде катуу коруп калыптырсың. Ошо боюнча сенин жүрөгүң чугуп калыптыр. Сенин жүрөгүңдү да көтөрүп коюш керек. Ага да кичине отдельно тыйын бериш керек. Анан акыркы убакта сенде көп кыйынчылыктар болуп атыптыр. Көп биринин артынан бири. Кыйынчылыктар болот. Ошол сенин жолуңду ачып, бул кыйынчылыктардын баарын жоюш үчүн кичине убакыт керек. Анан 10 күндөн кийин сени буюрса баардыгын жолуңду ачып жолго салабыз. Жүрөктөн чыккан каражатты таштап кете бериңиз. Рахмат. Бүт баарын билип койдуңуз. 10 күн десеңиз 10 күн келем, 1 ай десеңиз 1 ай келейин. Чоң рахмат сизге. Шакирт, бүгүнкү окуу боюнча суроолоруң барбы? Устат, мен суроолорду жазып алгам, унутпайын деп. Биринчиден, тамекини чеккендин кайдан билдиңиз? Биз 3-чү этажда турабыз азыр. Тиги жапжаш эле бала экен. Келип алып деп тургандан эле билесиң да. Ушундан билип койдуңузбу, э? Конечно. Мен сиз көрүп койду экен деп атпаймынбы? Жок, каякта көргөн. Экинчи суроо, нарындык экенин кайдан билип койдуңуз? Нарын шамалына күйүп калган бетин байкаган жоксуңбу сен? Байкадым. Вот ошол нарын шамалын нарындан келген эле кишиге сен грыжа деген диагноз кое бересиң. Баарынабы? Баарына. Анткени нарында деген кой качып кеткенде, торпок чуркап кеткенде, эртең менен кулун байлаганда күн чыга дикте. Сен разминка кылып, денеңди согревать этип туруп байлабайсың да. Атаң айкырганда барып эле жылкыны кармайсың, жылкы грыжа эмес, мойнуңду уруп салышы мүмкүн да. Анан водитель экенин кайдан билип койдуңуз? Водитель экенин антип билбейсиң, колун унуп турат го кечке. Ушинтип да кечке болду, э? Ошо адам өзү эле айтат ким экенин. Сен мындай эле акча ата бересиң. Кичинекейинде коруп калган көзүнөн көрүп койдуңузбу? Кичинекей кезинде любой киши коруп калган болот. Любой кыргыз кичинекей кезинде коруп калыптырсың, жүрөгүңдү көтөрөйүн десең баары макул болот. 1000ден 10 миңге чейин айтып бересиң, кебетесине карап. Бүт кыргыздаргабы, э? Бүт кыргыздар. Бүт эмес, орустарга деле айтып берсең. Травма бар экен деп койсоң, баарында травма бар. Детский травмабы, э? Баарында бар. Акыркы убакта тиги бала кыйынчылыкты башынан өтүп атканын кантип билип койдуңуз? Москвага келгенде, өзү водитель болсо, Москвага келгендин баары 2 күндүн биринде кыйынчылык. То квартплата, то кредит, то атасы акча сурайт, то апасы акча сурайт. Жолдон милиция кармайт. Баарында эле кыйынчылык бар. Аялда бар да, э? Аялда болсо өтө кыйынчылык бар. Устат, жана тирдеп келбедиңиз беле? Оорулуп калган келинди жеңилдет. Ошону мага үйрөтөсүзбү? Сага эрте. Неге? Сага үйрөтүп койсом жашсың да.
өзүң эмес блог жарың ачылып калат.